أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Аллах Таала чек шүгүрлөр айтайлы. Анткени Аллах баардыгына кудуреттүү, эч нерсеге муктаж болбогон зат. Биз баарыбыз ага муктажбыз, анын кулдарыбыз. Аллах Таалам баарыбызга хидаят, иман насып болсун. Биздин аалымдарыбыздан пайдаланып, илимдеринен жогуштуу кылган болсун. Фык китебинен өткөндө биз тахара боюнча сөз кылганбыз, жана гусул боюнча сөз кылганбыз, Эми бүгүн буюрса фаслун фил миях, су аллати ясихху ат-татхиру биха. Аны менен эмне тазалоо дурус боло турган суулар боюнча сөз кылабыз. Китепти окуганга чейин бул жакта китеп өтө муктасар болуп, өтө кыска форматта, өтө кыска берилип калган. Кээ бир адамдар түшүнүксүз болуп калат. Бул жакта эле кээ бир нерселер айтып койсок, ошондуктан сууну биз туугандар тазалоону эки түр менен карайбыз. Бирөөсү тазалоо, бул тазалоо акыйкый же болбосо жөн гана тазалык. Мисалга адамдын кийими нажас болсо жуусаңыз болот, суу менен жуусаңыз дагы болот, пепси кола менен жуусаңыз дагы болот, же дүйшес менен же сок менен жуусаңыз дагы таза боло берет. Туурабы? Же чай менен жуусаңыз дагы. Же болбосо кээ бир нажасаттар бар, ал нажасаттар мындай тийип туруп эле катып калат. Ал нерсени жөн эле кырып салсаңыз таза болот. Же мисалга бир тамактын бетиге нажа түшүп калса, ал нерсени жууа албайсыз. Эмне кыласыз? Анын бетинен мындай сүзүп туруп алып таштайсыз. Ушул нерселер менен таза болуу, бул тазалоо хакыйкый тазалоо деп ушуну айтат. Иншалла бул боюнча дагы сөзсүз түрдө жакта тема келиш керек, адашпасам. Ооба, келет иншалла. Биз бул уже азыркы айтып жаткан тема бул башка тема. Азыркы биз айта турган темабыз бул эмне? Hukmi тазалык. То есть адам шарият тараптан талап кылынган тазалыктар боюнча. Бул нерселерди шарият тараптан талап кылынган тазалыкты бир гана суу менен гана аткара алабыз. Башка нерсе менен кыла албайбыз. Албетте ордуна таяммум же жана башка нерселер бар. Аларды өз убагында. Ал эми сиз таяммум кылганга шарият уруксат бербеген учурларда даарат, гусул алыш шарт болуп калат. Эми ошол нерселерди бир гана эмне таза суулар менен гана аткарабыз. Таза суулар менен гана ал нерселерди аткарабыз. Эми ошол суудун өкүмү кандай? Суудун баардыгы эле тазабы? Кандай суулар менен даарат алсак болот? Кандай суу менен даарат алсак болбойт деген маселе. Эми кандай суулар менен даарат алат десе, мутлак болгон суу менен даарат гусул алса, тазаланса дурус дейт шариаттын өкүмүндө, шариаттын тазалоосу. Бул кандай суу десе, асмандан түшкөн жамгырдын суусу барбы? Ошол жамгырдын суусундай өзүнүн сыпатыны, өзүнүн туруктуулугун, өзүнүн абалын жоготпогон суулар. Мисалга алганда бул үч нерсе каралат бул жакта. Эмне экен? Анын даамы бузулбаган болуш керек, түсү өзгөрбөгөн болуш керек, жана жыты. Ушул үч нерсе мынакей. Түсү, жыты, даамы. Ушул үчү өзгөрбөй турган болсо, ушул сууга даарат алсаңыз болот экен. Бул кандай десе, асмандан түшкөн суу. Мисалга, кардын суусун эритип туруп даарат алсаңыз болот. Же болбосо кар, эгер денеңиз ыстык болсо, денеңизге карды тигизип туруп деле даарат алсаңыз болот. Эгер сөзсүз түрдө бул жакта бирок суу тамчылап түшүш керек, эгерде кардын өзүгө даарат алсаңыз. Же болбосо, океандын, деңиздин суулары, булактын суулары, же баягындай бир тоолорго же бир дөңсөө жерлерге үйүлүп калган суулар, ушул сууларга алсаңыз болот. Хаят куңгурлардагы аудия вал уюн вал абар, баягы кудуктагы сууларга, дарыялардын суулары, көлчөктөрдүн суулары, ушул сууларга даарат алса эмне дурус болот. Албетте бул жакта жаңы айтып кеткендей, түсү, жыты, даамы өзгөрбөгөн болуш керек, мейли ошол нерсе көп туруп калган себебинен өзгөрүп калган болсо деле дейт. Азыркы айткан суулар, мисалга алганда бир баклажканын ичинде суу бар экен, же бир көлчөктө, же болбосо бир кудукта, же бир ушундай бир үйүлүп турган суу
көп туруп калса суу бир аз жыттанып калат, же болбосо бир аз мындай жаман жыт берет. Ошол көп туруп калган себептен жаман жыт бере турган суулар таасирин тийгизбейт. Ага дагы дарат алсаңыз дурус эле. Эгер деле ал жака бир нажас же башка бир нерсе кошулуп кетпеген болсо, жөндөн жөн эле көп туруп калып, ошол көп турган себебинен өзүнүн жытыны жогото турган болсо, бир жаман жыт келе турган болсо, эч бир нажасат же башка бир нерсе кошулбастан жөн эле, ооз жабып, бир литр сууну сиз тоодун башыга бир кайсы бир жылдары кой багып жүрүп калтырып кеткен экенсиз. Кийин бир жылдан кийин же болбосо бир канча айдан кийин барсаңыз деле ушул суу ошол бойдон турат. Оозу жабылган бойдон, эч ким тийген эмес. Бирок оозун ачсаңыз бир аз жаман жыт келип жатат. Баягы туруп калган суунун жыты келип жатат. Ошондой болсо ушул сууга да дарат алса болобу десе, ооба болот. Ла бимаин тагайяра би najasatin. Najasat менен өзгөрүп калган суу менен ага даарат алса болбойт. Эми najasаттар бул боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтат: "Иннал маа ла юнажису шей'ан илля ма галаба алейхи рихуhu ва ta'muhu ва лауnuhu" деп айтат. Сууду эч нерсе нажас кылбайт дейт, качанга чейин анын жыты же даамы же түсү өзгөрүп калмайынча дейт. Бул Сунан ибн Мажада, Сунан Даркутни, Мусаннаф Абдураззакта ушул хадистер келет. Эми караңыздар, суудун нажас болуусу бизде сууларды бөлөбүз. Аз суу, анан көп суу деп бөлөбүз. Аз суу дегени бул суудун баягы башы, суу алына турган жер эмне 5 метр квадраттан кичине боло турган болсо, анан асты сууну мынтип алганыңызда асты куйкаланып кетпей турган, асты булганып кетпей турганда ошондой чуңкурлукта болсо, мындайча айтканда 30 сантиметр же 30 сантиметрден көбүрөөк, ошондон ошондой чуңкурлугу 30 сантиметрден көп, анан суу ала турган жери үстү. Эмнеге дегенде кээ бир кудуктардын асты мындай болушу мүмкүн да. Астыда канча чукур болсо деле, бирок үстү 1 метр квадрат болуп кала турган болсо, андай сууга ал суу аз суулардын түрүнө кирет дагы бир эле тамчы нажаса түшүү менен нажас болуп калган нерсечи. Эми ошол карайбыз. 5 метр квадрат дедик, үстү суу ала турган жери. Анан чуңкурлугу эң азында 30 сантиметр. Бир карыш болуш керек мындайчы. Мына бул сууду алганыңызда, эки кол менен алганда асты куйкаланып кетпей тургандай болуш керек. Ушундай суулар аз суу болуп этибарга алынат. Ал эми 5 метр квадраттан чоң болуп, асты жаңында бир карыштан ылдый боло турган болсо, булар көп суунун этибарга алынат. Эми аз суу деген эмне экен? 5 метр квадраттан кичине болгон суу ала турган жери. Көп суу деген 5 метр квадраттан көп боло турган, чоң болгон жерлерди көп суулар дейбиз. Жана дагы агын суулар көп суулардын ордуга кирет. Мейли ал кичинекей бир арыкта акса деле, чоң бир каналда акса деле же дарыяда акса деле, булардын баардыгы көп суулардын ордуга кирет. Агын сууларда биз 5 метр квадратка карайбыз. Анын эмне ал баягы түсү өзгөрүп кеттиби, жыты өзгөрүп кеттиби, ошол нерсесин карайбыз. Эми караңыздар. Эгерде аз суу боло турган болсо, жаңында 5 метр квадраттан ылдый суу боло турган болсо, аз суу боло турган болсо, 5 метр квадраттан ылдый. Мисалы алганда биздин үйдөгү бачоктор, үйдөгү чакалар, үйдөгү кичинекей кудуктар, кудуктардан суу ала турган жер 5 метр квадрат чыкпайт беле? Адатан 2 метрге 2 метр же 1,5 метр же 1ге 1 деген сыяктуу. Ушундай кичинекей. Ошол сыяктуу эле биздин кээ бир баягы боңкурлар суу ала турган, ушулардын баардыгы аз суулардын өкүмүнө кирет дагы. Бул сууларга бир тамчы нажас түшө турган болсо, анда бул суу нажас болуп калат. Ал сууга даарат алсаңыз жарабайт, бул суу алсаңыз жарабайт. Ошондуктан баягы айыл жергесинде көбүнчөсү Бишкек жанагындай шаарда жашаган же корпуста жашаган, баягы душ колдонуп жашаганда булардыкында проблема жок. Неге дегенде ал суу агып келет дагы үстүнөн куюп берет. Ал эми айыл жергесинде баягы душ жок, ванна жок жерлерде чака менен жуунат, чакага суу алып туруп үстүнөн куюп ушундай жуунат. Ошондой жууган жерлерде этият болуш керек. Чака менен алып кетип жатканыңызда же ошол чакага колуңузда бир нажас болсо түшпөш керек ошол чакага, чынегиде усулугу зарарсыз болуп калат. Кайрадан башка таза суу алып келип жуунушуңуз керек болуп калат. Ал эми жаңында душ сыяктуу боло турган болсо, жок ал душтан эч кандай проблема жок. Эми бирок душтардан айыл жергесинде колдо жасалган душтар бар. Үстүнө мындай кичинекей бачок коет дагы, анан ошол мындай ачып коет, ошол жерден суу түшөт. Үстүнө бачок жаңы айтып кеткендей 5 метр квадраттан кичинекей болсо, анда бул дагы аз суунун өкүмүн алат, ал жака келип туруп бир чымчык
дара тушап кеткен болсо, мындайча айтканда, же бир адам ошол жака нажас сатып аткан болсо, же бир кандай бир себептерден нажас түшкөн болсо, анда ал суудан нажас болуп калат. Ал сууга дара алганыңызда жарабай калат, гусул алганыңызда жарабай калат. Түшүнүктүүбү? Ал эми 5 метр квадраттан чоң болгон суулар, булардын түсү, өңү, анан жыты. Ушул 3 сыфаттын экөөсү өзгөрмөйүнчө нажас болуп кетип калмайт. Бир эме бар, суу бар, ал суудун түсү гана өзгөрөт. Ал сууга даратылса болот. Бир суу бар, мисалга селдин суусу. Даамы дагы өзгөрөт, жыты дагы өзгөрөт. Ошол селдин суусуга даратылса болбойт, мисалычы. Ошондой эле жаңыда агын суу деп айтпадыкпы, агын суулар таза болот деп. Эми агын суу бизде Кыргызстанда сел. Ошол селдин агын суусу тазабы? Ошол нерсеге даратылсак болобу? Жок, болбойт ал нерсеге. Неге дегенде селдин суусунун даамы бөлөк, жыты даамы суудан айырылат. Ал эми ошол селдин суусун алып тунутуп туруп үстүгө чыгып калат, астына жаманы түшүп калат. Ошол тунуткан жагын алып колдонсо болобу? Ооба болот. Ошого даратылса болот. Бул суулар, азыркы айтып жаткан суулар, бул шар'ий тазалык талап кылынган нерсе. Мындайча даарат менен гусулда гана ушундай. Ал эми хакыйкый тазалыкта аны кийин өтөбүз иншалла. Бираздан кийин келет эгерде бүгүн жетишсек. Ушул нажасат деген, эми нажасат дегендин түрү көп да. Мисалга заара, жаш баланын заарасы, чоң адам заарасы баардыгы бирдей. Эти жээлинген жаныбардын заарасы, эти жээлинбеген жаныбарлар, мисалы алганда арыстандын заарасы же болбосо бир зебра деп коелу. Зебранын эти жээлинет. Билесиздер, эмеде Нафимовската зебранын этин жесе болот. Булар вахший деп айтып коет. Койдун заарасы, кыскасы уйдун заарасы, жылкы баардыгы бирдей. Бир тамчы түшсө, жаңында кичинекей сууну булгап салат. Ал эми чоң суу болсо, аны булгабайт. Качанга чейин 3 сыфаттын экөөсү өзгөрмөйүнчө, же жыты же түсү, же даамы же түсү, жана башка ушундай дегендей. Нажасаттар кан, мисалы адамдын каны түшүп кетсе нажас болот. Же болбосо адамдын уруктугу, мисалы алганда, адамдан чыккан ириң, кан, кусунду эгер толо чыгып кетсе, ошондой. Анан ушул жерде биз көбүнчөсү даарат менен усул деп айтабыз да адамдаргачы. Кээ бир адамдар бул нерсеге көңүл бурбайт. Адам өлгөндө өлүктү жууганда тууган. Өлүктү жууганда дагы сууду ысытат, билесиздер. Ошол жерде кээ бир аялдар колун салып суудун ысыктыгын байкайт да. Ошол жерде этияттык карманган жакшы болот. Неге дегенде сиздин колуңуз таза эместигиде гарантия жок да. Мындайча айтканда сиз ал жакта ызы чуу болуп жатат, колуңузду бир нерсеге салып алгансыз, мисалы алганда, же өзүңүз байкабаган учурда кан чыгып кеткен. Эми ошону салып туруп ошол суу менен жуусаңыз, мындайча айтканда маекке зыян таштоо болуп калат. Ошондуктан ошол жакта дагы этият болуш керек. Колду салып албастан бир кружка менен же бир чыны менен алып туруп анан колго куюп ушундай кылып көргөн ысыткан эң жакшы болот. Ал эми кээ бир эми бул баягы жууган адамдар белгилүү эле. Ал эми сууду ысытып берген адамдар көбүнчөсү жууган адамдар эмес да. Жууган адамдар чоң кишилер болуп, алар көп нерсени билет, шарият өкүмдөрүн билип, шариятка туура келгендей кылып жуат. Биз айрыкча биздин Кыргызстанда өлүктү жууганы жакшы, өзүм катышкан бир канча жолу жакшы бар. Болгону сууду ысытып берген адамдар көбүнчөсү аял кишилер. Ошол өкүмдөрү билбейт. Алар намаздан укпайт, кээ бирөөлөрү нифас этек кирип келген, хайз болуп жаткан учурда сууларды ысытат, жана башка деген. Ошол учурда колду салып көрбөш керек суугачы. Этият болуш керек. Сууду чыны менен алып, анан ысытып ушундай көрүш керек. Болбосо колду салбаш керек. Бул туура, баардык адам эле бул ишти кыла бербейт, кээ бир адамдар. Бирок ошондой болсо да билип койгонуңуздар жакшы. ولا بماء راكد قليل وقعت فيه نجاسة deydi. Rakit болгон суу менен дагы даратылса болбойт дейт. Ал жака аз гана нажаса түшкөн. Жаңа айтып кеткендей, өңү түсү билинбейт. Жаңа караңыздар. Бир чоң бир фляга сууга же болбосо бир чоң бир бочка сууга бир тамчы кан түшсө, билдер айланып кетип жатат. Бир тамчы кан түшсө, билинеби, билинбейт. Же заара түшсө, билинбейт, таппайсыз. Жыты дагы жок, даамы дагы жок. Анан неге нажас деп айтпаңар десе, себеби бул аз суу болгондуктан ага бир тамчы түшсө дагы нажас кылып таштайт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Абу Хурайра радhiyallahu anh пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан уктум дейт. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. Эч кимиңер
агып жаткан сууга заара кылбагыла дейт. Мындан кийин ошол сууга жуунбагыла. Эгер заара кылган болсо ошол жакта эмне жуунбагыла дейт. Мындайча айтканда эми ошол агын суу чоң болушу мүмкүн, кичинекей болушу мүмкүн. Ошол жакта кээ бир заара кылганда ал заара билинбей калышы мүмкүн. Ошондой болсо деле ошондой сууда жуунбагыла деп суроо жатат. Бул жактан эмнеге далил катары колдонулат десе, баягы суудун нажасат болуусуна сөзсүз түрдө аз суудун, көп суу эмес, аз суудун нажасы болушуна сөзсүз түрдө көзгө көрүнүшү же даамы билинип же жыты билиниши шарт эмес. Ал эми көп сууда ал жакта сөзсүз түрдө даамы өзгөрүш керек, же жыты өзгөрүш керек, же эмеси түсү өзгөрүш керек, ошондо. Ал эми аз суу канча дедик? 5 метр квадраттан ылдый болгон. Аз болот. Ал суу алына турган жери баягы башы 5 метр квадраттан ылдый болгон жери. 5 метр квадраттан көп болсо, ал эмне? Чоң сууларга жетип бара алат. Эми 5 метр квадрат каяктан алынар десе, биздин аалымдарыбыз чектеп берген, ашара зыра деп айтат. 10 ушундай. Зыра деген биздин кыргыздарда эмне деп коет? Тиканактан баштап кол учуга чейин, ушул адатан жарым метр. Ушул адатан жарым метр болот да, экөөбүз бириктирсеңиз 1 метр болот. Ошону 5 метр квадрат деп ошондуктан алабыз. Ханафи мазхабы ар бир айткан сөзүндө хадис аятка таянбайт. Ойлош керек. Мен бүгүн бир видео көрүп калдым, эми ушул бизге тиешелүү маселелерден бир аз. Эми Кыргызстанда салафизм өтө мындай чөгөн, көркүккө чыккан учур экенчи, еще мамлекет тараптан да колдоолор бар окшойт. Даже кээ бир мечиттерде имамдарды имамчылыкка өткөрмөй жатат адамдарчы, негеде салафтер көп болуп, салафтердин жамааты көп болуп кеткен себептен. Имам неге десе, имам намаздан кийин жамаат менен зикир кылат, ошол себептен депчи. Эми мен айтайын деген нерсем, бир адам суроо берип калды, эмне үчүн биз Куран менен хадистен эле карап өкүм чыгарбайбыз? Эмне үчүн биз Закир Наикке окшоп эле ушундай Курандан мындай кылып жооп берейик, хадистен мындай кылып жооп берейик деген кылыпчы. Биздин Ханафи мазхаб асмандан алынгыбычы. Хадис менен Куранды бул сенин түшүнүгүң же Закир Наиктин түшүнүгү алчы. Биз Куран менен хадисти көргөн адам түшүнүгүнөн алып жогору бербейбиз, көргөн адам түшүнүгү менен Куран хадисти түшүнө бербейбиз. Ошол Куран хадисти биздин аалымдарыбыз, Ханафи мазхабынын аалымдары түшүнүп кетти. Ошонун түшүнүгүнө түшүнүшүбүз керек. Көрүнгөн адам ол Закир Наик деле инсан. Ал менен салафиттердин тобунан адам. Ошол себептен силер аны колдойсуңар. Силер неге дегенде аны колдогон минхажы силердин минхажыңарга туура келет. Анын ой жүгүртүүсү силердин ой жүгүртүүңөргө туура келет. Ал кандай ой жүгүртүү? Куран хадисти өзүңөрдүн оюңар боюнча шарттоо. Анын дагы түшүнүгү ошого туура келет. Туура, Закир Наик чоң аалым. Ал кишинин кылган мээнеттерине баалайбыз. Ал кишинин сый урматы өзүнчө. Бирок илимий маселеге келгенде эмне жок, мазхабты кармаш керек деп айтабыз. Закир Наиктин мазхаб карманмаганы туура эмес деп айтабыз. Ал мазхаб карманбай, мазхабтын ичиндеги өкүмдөр менен жашабастан адамдарга Куран хадис менен өкүм берген туура эмес дейбиз. Неге дегенде, Закир Наик болсун, же башка бирөө болсун, салафтердин баардык чекеден баардыгы жыйылып келсе деле, Куран хадистин баарын общий үстүртөн карап, баарын жыйнап, сизге туура өкүм бере албайт адам. Неге дегенде, ал заман алыстап кетти. Сен Куран хадисти туура түшүнүш үчүн пайгамбардын амалдарын көрүшүң керек. Пайгамбардан айтылган баардык нерсени билишиң керек. Сен муну айтып жаткан нерсеңе пайгамбар бул айтып жаткан нерсеси каршы келип калса, кантип неге муну айтасың да неге муну айтпайсың? Эмне себеп? Пайгамбар бир учурда болот деди, бир учурда болбойт деди. Неге сен болот деген айттың да, болбойт деген айтпадың? Неге? Бир эле маселе болуп жатпайбы? Куранда деле ошондой. Муну болот деди, муну болбойт деди. Же муну адал деди, муну арам деди. Ошол эле бир эле нерсе. Эмнеге муну адал деген айттың же арам деген айттың дагы, берки адал деген айтпадың? Неге? Түшүндүрүп берчи. Түшүндүрө албайсың. Неге? Себеби сен Куран хадисти толук билбейсиң, ошол себептен. Сенде усул жок, минхажы жок. Куран хадисти туура түшүнө ала тургандай. Ошондуктан бул Ханафи мазхаб караңыздар, мындай акыл менен караганда деле да, сиз Куранды окудуңуз, мен Куранды окудум. Сиз хадисти окудуңуз, мен хадисти окудум. Эми ошол эле Куранды, ошол эле хадисти, ушул биз окуп жаткан китептин аалымдарын, авторлору деле окуду да. Бирок неге алар мындай өкүм айтып жатат, биздин өкүм мындай болуп калып жатат? Алар туура эмес түшүнүп алдыбы ошондо Куран хадисти, же биз туура эмес түшүнүп алдыкпы?
Биздин намаз окуганыбызга 10 жыл 20 жыл болду. Биз совет доору менен тарбияланып калдык. Алардын жашоосу турусу бүткүл ислам дини менен эмеспи? Алар ислам дининде жашаган эмеспи? Ислам мамлекетинде. Алардын жашоосунда азыркындай ачык чачыктар жүргөн эмес эди. Телефон жок эди алардын илинден алаксыта турган. TikTok, Instagram деген нерсе жок эди. Эртенен кечке чейин ошол жакта отура турган. Алар эртенен кечке чейин китеп окуп, эртенен кечке чейин пайгамбарыбыз эмне деди, Аллах эмне деди, ошону окуп үйрөнбөдү беле? Алар өмүрүнү 30 жылдап, 40 жылдап орозо кармап, ошол Курандан келген нерседен коркуп, ушуну мааниси туура бекен же туура эмес бекен деп ошол боюнча изилденбеди беле? Эми ошончо адамдын кылган мээнетини тастап туруп, мынау меники туура дегениң бул акмакчылык. Неге дегенде сен өзүң 5 убакыт намаз окуганда шик бар. Намазың туурабы, туура эмесине шектенем ал нерседечи. Мисалга алганда, салафиттер силер байбакан мастарды окуйсуңар. Нан намазга эмесине чыккансыңыз. Эч кайсы мазхаб. Ханафийлер бир эле Ханафийлер гана носкиге масы тарса болот деп айтат, бирок кандай носкиге? Ал носки суу өткөрбөй турган, баягы масыдай болгон носкиге. Башка учурда болбойт. А силер көчөдө кийип жүргөн, эч кандай кепти ылынган, масынын шарттары табылбаган нерсеге, ошондой носкилерге мас тартып жатпайсыңар, силердин намазыңар дурус эмес. Кылган никеңер да дурус эмес. Мисалы алганда ижма менен сахабалардан кийинки аалымдардын баардыгы бул маселе болбойт деген маселени силер болот деп айтып жатпайсыңарбы? Неге? Себеби силер Куран хадисти туура эмес түшүнөсүңөр. Ошол себептен. Мисалы, эми ушундай болуп калды бир окуя айтып берейин. Бизде Ханафи ислам дининде никах муаккат деген нерсе жок. Никах мута деген нерсе жок. Булар эмне болгон? Насх болгон. Насх болгон деген өкүмү жокко чыгарылган. Туура ислам башталганда уруксат берилген. Неге дегенде алдыңкы кездеги адамдар никесиз эле үйлөнгөн. Эми ошолорду исламга үйрөтүү үчүн Аллах Таала этап менен берди. Эмне деди? Силер 1 айга нике кыйсаңар дурус деди. 1 жылга нике кыйсаңар дурус деди. 5 жылга нике кыйсаңар дурус деди. Кийин Хайбар согушунда пайгамбарыбызга нас келди. Эмне? Никахун мута мафи. Никахун муаккат мафи. Мындайча айтканда, ошол убактынчалык никелер жокко чыгарылды. Эми силер азыркы салафиттер ошол Куранда келген Сахih Бухари, Муслимде бирок хадисти алышып, ушул убактылуу нике кыйса болот деген. Бирок убактылуу нике кыюу жокко чыкты, бул нерсени аткарбагыла деген хадисти албадылар. Неге? Ушуну түшүндүрүп бергилечи, экөөнүн айырмасы эмнеде? Түшүндүрүп бергиле, силер Куран менен хадисти туура түшүнөт экенсиңер. Бизге караганда, Ханафи алымдарга караганда туура түшүнөт экенсиңер. Неге монун убактылуу нике кыйса болот деген хадисти алдыңар дагы убактылуу нике кыюу жокко чыкты деген хадисти таштадыңар. Эмнеге? Экөөнүн айырмасы эмнеде? Түшүндүрүп бербейсиңерби ушуну? Силер Куран хадисти биз туура түшүнөбүз, Куран хадис менен жашашыбыз керек деп айтпадыңар беле? Ушул экөөнүн айырмасы эмнеде? Неге мунуну айтпайсыңар да муну айтасыңар? Неге мынауга амал кыласыңар да буга амал кылбайсыңар? Эмне бул айтылган хадис пайгамбардын сөзү эмеспи? Пайгамбардын жашоосу эмеспи? Пайгамбарыбыздын айтылган өкмү эмеспи? Шариат ислами дин эмеспи бул? Себеби силердин карманга жолуңар чыккан. Силер каалаган хадисти өзүңөрдүн нafsиңерге жаккан хадисти аласыңар, жакпаган хадисти тастайсыңар. Ушул силердин дин сенин каалооң эмес да. Дин бул Аллах Тааланын айткан, пайгамбар көрсөтүп берген нерсеси. Эми кара, сен пайгамбарыбыздан 1400 жыл кийин келип алып Куран хадисти мен түшүнөмүн дегениң, буга чейинки өткөн 1400 жыл алдын өткөн аалымдардын баардыгы эмне жала жаккан. Алар эч нерсе түшүнбөйт, мен түшүнөм деген сөз. Алар эмне асмандан алып айтып жатат бул өкүмдөрдү. Алар Куран менен хадис окуаппы? Абу Ханифа радhiyallahu anh билесиздерби? 40 жыл бою күнүгө Куранды хатым кылган. 40 жылда. Рамазанда 2 жолунан хатым кылат эди. Убактысын Аллах Таала ушундай береке берген адамдар. Сен таксыр 1 айда зорго бир хатым кыласың. 3 күндө мисалга биздин группаларда бар, 3 күндө адамдарга бир эле пара, 3 күндө бир эле параны хатым кылып берип кой десең, кечигип кетет 4 жыл. Аны мисалга адин эжебиз кыйналат, анан артынан эжелер могу паралар не болду, бизге жазып берип койгула депчи. Окуй албасаңар атыңар айтып койгула, кайра окуп коеюлу, башка бирөөлөр бар десе, аны дагы жазбайт. Эми ушул адамдар менен күнүгө Куранды хатым албаган адамдар кантип салыштырасың? 30 жылдап, 40 жылдап орозосу каза болгон адамдар кантип салыштырасың? Пайгамбарыбыздын алдынан сахабалар өз көзү менен көргөн, жашоосу кандай экендигини, өкүмдөрдү кандай аткаргандыгы, Куранды кандай түшүнгөндүгүнү өз көзү менен көргөн адамдардын түшүнүгүн чекит кагып туруп, могул жакта Зейд менен Амр салафиттердин түшүнүгүн алган, өзүңдүн түшүнүгүңдү алган, бул катадан башка эч нерсе эмес.
Эч нерсе эмес. Эгер сен айтсаң, мынол адамдар Куран менен хадиске каршы келет, каршы сүйлөйт деп айтсаң, анда далилиңди алып келгин, сүйлөшөбүз. Ушундай биздин Ханафи мазхабка эч качан шек күмөн жаратпаш керек адамдарчы. Кимдер жаратат? Эч нерсе окубаган, эч нерсе билбеген адамдар. Караңыздар. Э, Абу Ханифа радыйаллаху анху устазы Хаммад деген устаз болгон, чоң алым. Ошол алым айтат, эгерде мен сахабалардын даарат алганда колунун мындай русукка чейин, русук деген могул жерге чейин, билек, ушул жерге чейин гана жууп даарат алганын көргөнүмдө, анда мен ушул жерге чейин гана даарат алат элем. Мейли Куранда чыканак менен кошо жуугула деген сөздү окусам деле дейт. Куранда Аллах Таала фагсилу вужухакум фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиqi деп Куранда даарат аятында айткан эмес беле, колуңарды чыканак менен кошо жуугула депчи. Эми ушул жерде бир суроо айтып кетейин эми. Колуңар чыканак менен кошо жуугула дегенди салафиттер силер неге могул жактан бияк менен кошо айтпадыңар? Неге бияк жагын айтасыңар? Ушуга кайсы Куран хадистен каяктан далил алып келип бересиңерчи бизге? Биздин аалымдар бизге ушинтип айтты мына, колдун учуна могул жерден мындай кошуп жуасың деди. Анакты косуп жуасың деди, биз ошого амал кылабыз. Эми караңыз, Мухаммад радыйаллаху анху айтканы, мен колду могул жерге чейин сахабалардын жууганын көргөнүмдө дейт, мен дагы ушул жерге чейин жуат элем. Мейли Куранда канак менен кошо жуугула деген окусам деле дейт. Караңыз, Куранда Аллах Таала мынтип айтып жатат. Мен мындай нерсе кылат элем, эгер сахабаларды көргөндө дейт. Сен Куранга сен чыгып жатасың, Аллахка каршы чыгып жатасың. Неге мындай деп айтып жатасың? Десе эмне дейт? Себеби сахабалар эгерде ошол Курандын насх болгонун билбегенде, анда кайтты дейт. Бул болгон эмес окуя. Бирок ошентип айтат. Неге дегенде сахабаларга биз ушундай ишенебиз, алар бизге толук шариятты жеткирген. Алар Куранны толук түшүндүгүн жеткирген. Куранда жазылган баардык нерселер сен түшүнгөндөй нерсе эмес. Ал сахабалар көрсөтүп бергендей нерсе. Жана башка ушундай. Иншалла бул бир аз киришип гана болду. Кийинкиси вала би мустамалин ли рафи хадасин ау ли курбатин дейт. Даарат алуу үчүн же болбосо шариятта бир сооптуу амал же бир сүннөт же бир мустахаб болгон ишти кылуу үчүн колдонулган суу менен дагы даарат алса, гусул алса жарабайт. Неге десе бул насый маселе. Мисалы мен даарат алгандан кийин астымда бир тазик бар экен, ошол тазикке суу чогулуп калды. Эми ошол сууга бирөө барып гусул даарат алса болобу? Жок, болбойт дейт. Ошол сыяктуу эле кээ бир амалдар бар, бул соопчулук үчүн, сүннөт үчүн эмне кылынат? Аткарылат ал амалдар. Мисалы колду жуу. Мисалы мен тамак жегенден алдын, тамак жегенден кийин колумду жуудум, сүннөт кылуу максатында. Пайгамбарыбыз ушундай кылган. Ошол себептен мен дагы колумду жуудум. Ошондон калган сууга эми дааратласаңыз болобу? Болбойт. Ошол себептен андай сууларга дааратласа болбойт. Ушул боюнча Абу Ханифа радыйаллаху анхунун бир сонун окуясы бар. Абу Ханифа радыйаллаху анху адам пайгамбар хадисинде келгендей эле, пайгамбар хадисинде эмне дейт? Адам даарат алганда, ошол даарат алынган мүчөлөрдө даараттын суусу анын күнөөлөрүн жууп кетет дейт. Абу Ханифа радыйаллаху анху ошону өз көзү менен көргөн. Мындайча айтканда, олия, чоң олия киши болуп. Эмне адамдар жууп жатканда, бетини жууса бетиндеги күнөөлөрүнү, көзүндөгү күнөөлөрүн, оозундагы, колуну жууса колу менен кылган күнөөлөр, путуну жууса путу менен кылган күнөөлөрү суу менен жуулуп жатканын өз көзү менен көрүп, баягы күнөөлөр эми жакшы нерсе эмес да, нажаас, жийиркеничтүү нерсе болгондуктан Абу Ханифа радыйаллаху анху эмне деген? Ошол даараттан калган суу же болбосо бир жакшылык үчүн колдонулган суудун калдыгы, ушул колдонулган суу мындайча айтканда, бул эмне? Нажаса мугаллаза деп айтылат. Мугаллаза дегенде оор нажасаттардан деп айтылат. Нажасаттын бир канча түрү бар, ошонун оор нажасаттардан деп айтылат. Неге дегенде, күнөөнү көргөндө адамдардын жүзүнө жууган адамдар сен могу нерседен сактан деп. Анан эмне? Аллах Таала дуа кылат, Аллахым, мен адамдардын айыбын көрүп жатамын. Ошол айыбын көрүп, кээ бир адамдардан
жүрөгүмдө эчтене мындай бир жаман нерсе калып кетпесин. Мисалга сиздер мисалы мени билбейсиздер, мисалы кандай жаман иш кылганымды же кандай бир күнөө кылганымды. Ошол себептен мисалы кээ бирөөлөр устаз дейт, кээ бирөөлөр агай дейт, кээ бирөөлөр жаш көрүп сабактарды эчитиши мүмкүн. Анан мен кылган бир кээ бир күнөөлөрдү көрүп кээ бирөөлөр эчитпеши мүмкүн. Ушул адам ушундай күнөө кылат экен дагы. Кантип бизге ушундай сабактарды өтсүн депчи. Туурабы? Себеби баардыгыбыз инсанбыз да. Ошол сыяктуу эле мен деле кээ бир могул жерде отурган адамдар бар. Буларды группаларга кошкондо мисалы эгер күнөөсүн билгенимде кошпошум мүмкүн эле. Неге дегенде мындай адамдар мындай сабактарды эч кандай пайда кылбайт. Мындай адам зачем бизге кереги бар марафондо жүрүп адамдарды салып коюп көрмө деп мисалы кошпой коюшу мүмкүн эле. Туурабы? Эгер күнөөсүн көргөнүндө. Эми Аллах Тааланын жакшылыгы ошол көргөзбөй койду. Баардыгыбыз бири бирибиздин күнөөбүздү билбейбиз. Бири бирибизге жакшы мамиле кылып жүрө беребиз дегендечи. Абу Ханифа радыйаллаху эмне деди? Я Аллахым, ушул нерсени менден алып салгын. То есть менден адамдардын айыбын, адамдардын күнөөсүн көрүүнү кетиргилейин деп Аллах Тааладан сураган. Аллах Тааладан алып сал деп айтылат. Халым киши, олия киши, эми ошол айткан маселени алганыбыз биз үчүн дурус да. Бир адам эртең кечке чейин тиктокто отуруп анан Куран түшүнүү мындай дегенге карагандачы. Фаслун кийинки тема. Фаслун фи баяни ахками таяммум. Таяммум бабы. Таяммум өкүмдөрүн баяндай турган бап, бөлүк дейт. Таяммум дегени эмне десе, таяммум дегени бул кыргызчасы кургак даарат алуу. Шарият уруксат берет. Эгерде сиз сууну колдонууга кудуретиңиз жетпей турган учурда, же сууду колдонсоңуз ооруп каласыз, ооруңуз күчөп кетет, же ооруңуз сакайыш кечигип кетет. Ушул учурларда шарият сизге уруксат берет таяммум алганга, курук даарат алганга. Таяммум дегени мунун 2 фарзы бар, 3 фарзы бар. Ниет кылуу, анан жер жынысынан болгон бир нерсеге колду уруу, колду тийгизүү, кол тийгизгенден кийин жүзүнүн баардык жериге жеткирүү, анан экинчисинде колдун баардык жериге жеткирүү. Ушул жерде эгерде колуңузда жүздүк боло турган болсо, деп коет орусчасы жүздүк деп койду эле, кыргызчасы жүздүкпү? Ошол жүздүк боло турган болсо, эмне? Шекек. Ошол нерсе. Колдо болот го, үйлөнгөндө тага турган нерселер. Ошол нерсе болсо сөзсүз түрдө алып коюш керек. Сөзсүз түрдө ошол нерсени алып коюш керек. Ал эми дааратта эгерде кенен боло турган болсо, ал шарт эмес. Неге дегенде суу арасына кире турган болсо, ал эми баягындай катуу жабышып калган болсо, көпчүлүк адамдар ушундай. Анда эмне экен, сөзсүз түрдө кыймылдатып сууну астына жеткизиш керек болуп калат дааратта, Кечээ гусул темасында мен бир нерсени унутуп кеттим. Көбүнчөсү аялдарга тиешелүү болгон маселе. Аялдардын сырга тага турган жери бар го. Ошол жерге да суу жеткизиш керек гусулдачы. Ошол жерге суу жеткизиш керек. Эгерде мындай жабык сыяктуу боло турган болсо, мындай тийип бири-бириге мындай бул жактан тияга көрүнбөйт, Эгер бул жака камера жаксаңыз же болбосо фонарик жаксаңыз, бул жагы көрүнбөй турган болсо, анда эмне экен, сырга же болбосо ошол сыяктуу бир нерсени туулап туруп тийгизип өткөзүп коюш керек. Ал эми эгерде жок көрүнө турган, баягындай кичине тешилип ачылып калган болсо, анда колуңуз менен мындан да кылып койгон ошол нерсе жетиштүү болот, Ошого көңүл буруңуз. Эми таяммум маселесинде. Таяммум ومن عجز عن استعمال الماء. Кимде ким суу колдонуудан алсыз болуп кала турган болсо, суу колдоно албай калды. Кайсы себептен? Либу'дихи милан. 1 миль алыс болгон себебинен. 1 миль деген азыркы биздин адашпасам 2000 метрби, 1900 бир нерсе. Кысасы 2-3 километр айланасында. Унутуп калдым, бул жака жазбай да коюпмун, ошого туш керек эле. Макул, иншалла бир убактым болсо да айтып берем сиздерге. Кысасы 2-3 километр айланасында, миль деген ушунча километр, биздин азыр километр менен эсептегенде. Суу ошончолук алыс да, сиз билесиз, сиз жолдосуз мисалга алганда, билесиз ошол 2-3 километрден кийин суу бар. Намаз убактысы азыр. Эгер азыр окубай тияка барып окуйм десең, басып барсаңыз жарым саат кетет, намаз убактысы чыгып кетет. Ушул учурда таяммум кыласыз дагы эле намаз окуй бересиз. Эгерде сиз билбесеңиз, 2-3 километрден кийин суу бар экенин билбесеңиз, анан айлана чөйрөңө карасаңыз, 300 метрдин айланасында суу жок. Бул жагынан 300 метр,
Бул жагынан 300 метр, бул жагынан 300, артыңыздан 300. Ушунча айланасында суу жок боло турган болсо, анда эмне кылып, таямыңыздан таям алып намазыңызды окуп кете бересиз. Таяммум бул гусулдун ордугана жүрүүчү, даараттын ордугана жүрүүчү маселелерден. Мисалы бирөө гусул болуп калды, ыктилам болуп калды же гусул сапарынан башка бир себептен ыктилам болуп кала турган болсо, же гусул важип болуп кала турган болсо, андай адамдар эмне ошол суу таппай калды. Э же аял киши мисалы алганда бир жер таппай калды жуунганга. Анда ал адамдар эмне кылат? Таям алып туруп эле намазын окуй берет. Аули марадин же оору себебинен сууну колдоно албайт. Ооруп, мисалы катуу адамдар өкпөсүгө сууга өткөн же бутуга же колуга сууга өткөн же кысасы ушул сыяктуу сууга өткөн оорулардын түрү бар да. Кээ бир оорулар бар, суу тийгизсеңиз болбойчу. Кыскасы ошол сыяктуу оорулар болуп, ошол оорулар себебинен сиз суу колдоно албай калсаңыз, суу бар, жаныңызда турат, ысык суу бар да. Бирок колдонсоңуз ооруп каласыз, ооруңуз күчөп кетет. Же ооруңуз өзүңүз ооруп турасыз, ооруңуз сакайышып кечигип кетет. Же болбосо коркосуз. Мен наарат алсам мен ооруп калам депчи. Мисалы жайлоодо болушу мүмкүн. Жайлоодо ысык суу жок мисалы. Ошол жака барсаңыз, наарат алам десеңиз, ооруп калат деп коркосуз. Иммунитетиңиз түшүп кеткен же жана башка. Эми наарат алам деп коркпосоңуз, наарат алыш керек болуп калат. Эми өтө катуу корксоң, ошол учурда шарият уруксат берет эмне наарат алууга. Бул кайсы ооруда? Жөн эле баш оорудан, температура чыгаруу оорусунан жок, андай нормально болуп калат. Ишкерге жөн эле бутум суук болуп кетет, колум суук болуп кетет деп андай корксо жок, нерсе андай коркуулар этип бара албайт. Аубардин же сууктуктан. Эгерде адам көчөдө суукта калып кетти, ысык суу жок мисалы, же болбосо бир даватка чыктыңыз эле, даватка барган жердин үйдө ысык суу жок экен. Жууна турган жери жок экен. Эшикте кар жаап жатат. -30 градус болуп жатат. Мисалга Казакстанда деп коелу. Даже Россияда, Сахалинде же Якутскте жүрөсүз. Наарат алсаңыз же усун алсаңыз, ооруп каласыз. Же өлүп калышыңыз мүмкүн, же катуу бир катуу ооруларга чалдыгып калышы мүмкүн. Ушул учурларда шарият уруксат берет. Шарият сизди кыйнабайт. Шарият сизге жеңилчилик. Ал хоуфин же коркуу себептен. Коркуу деген эмне? Жаңа айтып кеткен оорудун коркусу же сууктуктун коркусу жана башка. Дагы жогоркулардан өзгөчөлүгү бул эмне? Сууга. Бирок сууга барсаңыз, сизди рекеттер атып кетет, же зордоп кетет, же болбосо акчаңызды алып кетет, же ушундай. Суу бар. Мындайча суу бар. Эшиктин алдында суу бар. Анан бирок суу турган жерде рекеттер турат. Суу турган жерде көтөрүлүш болуп жатат, мисалы кыздарга жакшы түшөт бул маселе. Көтөрүлүш болуп кетсин деп жатат. Барсаңыз, сизди мен салып кетет ал жактан. Же болбосо арыстан турат. Же болбосо жылан турат. Же чаян турат. Жана башка ушундай. Коркуунун эми түрлөрү көп, Мисалга алганда, эмне деп койсок, баягы баткак суу бар, баткак. Ал жака барсаң, баткакка чөгүп өлүп калышы мүмкүн же башка бир нерсе дегендей. Ошол себептерден дагы эмне? Таям алсаңыз шарият уруксат берет. Таям алсаңыз шарият уруксат берет. Эми кантип таям алат десе, таям кылууга ниет кылат, же болбосо ниет кылып таям. بضربتين مستوعبا وجهه ويديه مع مرفقيه ولو جنبا أو حائضا أو نفساء بطاهر من الأرض. Жер жынысынан болгон бир таза нерсеге эки жол уруу менен, эки жол урууда бирөөсүдө эмне жүзүгө сүртөт, жүзүнүн баардык жеринин, бирөөсүндө колуна сүртөт, колунун канагын кошот. Мейли ал адам ушул азыркы айткан нерселерди жунуп болгон болсун, же иди токтогон болсун, этек кири токтогон болсун, же болбосо нифасы токтогон адамдар болсун, ушул даарат алууга же гусул алууга дагы таяммум жарап кете берет дейт. Эми таяммумду бузуучу нерселер эмне десе, таяммумду бузуучу нерселер төмөндө. Дааратты буза турган баардык нерселер таяммумду дагы бузат. Гусулду буза турган баардык нерселер таяммумду дагы бузат. Мисалы кан чыкса,
же болбосо бир заара кылсаңыз, же болбосо куссаңыз, же болбосо сары суу чыкса, же кулагыңыздан ириң чыкса, агып кетсе, мурдуңуз канап кетти, же кайсы бир дене мүчөңүз канап кетсе, дагы сынат, таягым дагы сынат деген, бирок усул чыга турган нерселер менен сынат. Вал кудрату алал маил кафи. Даарат алганга суу жете турганчалык суу табылып, ошол сууну колдонгонго кудуретиңиз болсо, мисалы кээде суу табылат, ооруз эртең колдоно албайсыз. Ошол оорууңуз кетти же кээде суу табылат, ал сууга толук даарат ала албайсыз. Мисалы жүзүңүздү жуусаңыз бутуңузга жетпейт, колуңузга жетпей калат. Анда ал учурда таягын алсаңыз боло берет. Эми кандай экен? Ошол суу толук сиздин даарат алууңузга жетиштүү жана сиз толук ошол сууну колдонууга кудуреттүүсүз. Ушул учурларда дааратыңыз сынат экен. Таяммумуңуз сынат экен. Эми валау актарухум мажрухан таяммама. Эми кимдин бир дене мүчөсү көпчүлүк бөлүгү жарадар болсо, көпчүлүк бөлүгүнө суу тийгизсе болбойт. Мисалы алганда, баягындай оорулардын түрлөрү бар. Эгер медицинага барсаңыздар же медиктерден сурасаңыздар, ошолор айтып берет. Кээ бирөөлөргө котур чыгып кетет, же аллергия мисалы. Сууларга карап да бөлүнөт да. Мисалы кээ бирөөлөр булактан чыккан сууну колдонот, кээ бирөөлөр жайлоонун суусун колдоно албайт, кээ бирөөлөр сайдын суусун колдоно албайт, жана башка ошондойчи. Эми ошолорго айтып жатат. Ошол денеңиздин көпчүлүк бөлүгү, э, ошол сууну тийгизсеңиз көпчүлүк бөлүгүнө эмне экен, ооруп каласыз. Же болбосо сууну колдонууга болбойт. Ошол дененин көпчүлүк мүчөсүнө. Эми бул учурда эмне кылабыз десе, анда таямал берет мындай адамдарчы. Мисалы, эгерде денеңиз жарадар болуп кетти, же болбосо суу тийгизиш болбой калды, же бир Алла сактасын, эми бир кайсы бир кесепеттерден улам суу тийгизсеңиз, мисалга өлөсүз, же бир жериңизге катуу зыян тиет, ошондой боло турган болсо, анда көпчүлүк дегенде бул жакта караңыз. Даарат ала турган мүчөлөр көпчүлүк бөлүгү. Анда мындай учурларда деле таямал иштейт. Даарат алууда мисалы жүзүңүздүн көпчүлүк бөлүгү же колуңуздун көпчүлүк бөлүгү ушул жактарга суу тийгизсеңиз болбойт. Кайсы бир оорук себебинен, кайсы бир жаракат себебинен. Анда мындай учурда даарат алсаңыз болот дейт. Ва би аксихи ягсилу сахиха ва ямсаху жариха. Ал эми жок, дененин көпчүлүк бөлүгүнө суу тийгизсеңиз болот. Кайсы дененин? Даарат алуучу мүчөлөрдүн. Даарат алуучу мүчөлөрдүн көпчүлүк бөлүгүнө суу тийгизсеңиз болот. Кээ бир бөлүгүнө гана суу тийгизе албайсыз. Мисалы, могу жериңиз кесилип кеткен, же ушул жерге доктор бир нерсени байлап койгон, аны чечсеңиз болбойт, чечсеңиз байрай албай каласыз, же болбосо дарысы учуп кетет, же дарысы жок болуп кетет. Ушундай учурларда эмне экен? Баардык жакты жубастан ушул жерди гана мас тартып коесуз. Ушул жерге гана мас тартып коесуз. Ушун менен эмне дааратыңыз дурус болуп кете берет. Кийинкиси фаслун фил тахаратын najasat. Najasat болгон нерселерди тазалоо. Бул деген бизде билесиздер, кээ бир өкүмдөрдү аткарууда тазалык шарт кылынат. Тазалык деген эмне? Шар'ий тазалыктан талап кылынат. Анан хакыйкый тазалыктан. Шар'ий деген баягы даарат усул. Хакыйкый дегени дене мүчөңүздө бир najasat болбош керек. Же намаз окуй турган жерде, же болбосо баягы таваф кылганда сиздин денеңиз najasаттардан бош болуш керек. Мустахаб же сүннөт деңгээлиндечи. Ошол сыяктуу эле кээ бир өкүмдөр бар, Мисалы, мечитке кирген аял нифас болбош керек. Этек келбеген аял болуш керек. Чунуп эмес аял болуш керек деген сыяктуучу. Бул шар'ий тазалыктар. Ал эми хакыйкый тазалыктар деген жаңы najasat. Эми элестетиңиз, тамдан баягы кийиңиз менен чыктыңыз эле, мечитке жамаатка бардыңыз. Болбойт да, туурабы? Неге дегенде жаныбызда турган адамдарга эме кыласыз, зыян учуратасыз, жана башка дегендейчи. Эми ошол хакыйкый хакыйкый najasаттарды кантип тазалайбыз? Хакыйкый деген көзгө көрүнөт, кармайсыз же жытынан же кармап бир дене мүчөңүз менен байкала турган najasаттар. Ушулардан кантип тазалайбыз десе, бул бизде ханафилерде кайсыл жол менен гана бул najasаттарды тазалоо мүмкүн болсо тазаласа боло берет, Кээ бирөөлөр 21 тазалоонун түрүн айткан. Мисалга алганда, денеңизге najasat, кийимиңизге najasat жукту. Ушул кийим менен сиз намаз окуйсуз. Муну жууп таштасаңыз да najasat болот, таза болот. Ушул жерди кыркып алып таштасаңыз да таза болот, Эгерде баягы катуу najasat болсо, ычкаласаңыз деле таза болсо таза болот. Спирт менен тазаласаңыз деле таза болот. Жаңагыдай чай менен тазаласаңыз деле таза болот, тазаласаңыз боло берет дегендечи. Же күйгүзсөңүз, мына кээ бир najasаттын түрлөрү бар, ошону күйгүзсөңүз күйөт дагы жок болуп калат. Ошондой күйгүзүп тазаласаңыз деле таза болот.
Жана башка тазалоонун бир канча түрлөрү бар. Ошолор менен тазаласаңыз дагы боло берет. Эми ошонун кээ бир мисалдарын бул жактан айтып кетебиз. Адамдын денеси жана суусу кийими суу менен тазаласаңыз болот дейт. Ар бир суюктук кетирүүчү нерсе менен дагы тазаласаңыз болот дейт. Ал кандай десе жаңы айтып кеткен чай, айран менен, сүт менен, булар кыза нерсе да. Спирт менен мисалы алганда, же болбосо уксус менен, же не деп коет дагы? Баягындай дары дармектин түрлөрү бар го. Ошол нерселер менен суюк дары дармек, алар да таза да. Ошол нерселер менен кетирсеңиз болот мисалы алганда. Бирөө мисалга көп ыйлайт экен, көзүнүн жаш менен кетирсе болот мисалы алганда. Эми мисалга бул хакыйкатта табылыш кыйын, бирок болуп калса да эми. Же мисалы жаш балдарда болушу мүмкүн го. Жатып алып ыйлаганда баягы башы тийген жер суу болуп калат. Ошол суу болуп калганда ошол жерден нажасат чыгып турган болсо ошону сүртүп кетирип койсоңуз же таза боло турган болсо тазаласаңыз. Мисалы бир адам катуу терлейт. Катуу терлегенде денесинде нажасат бар экен, ошол нажасат чыгып калды, анан ошол тери менен эле жуулуп кетти. Таза болуп таза. Ар бир кетирүүчү суюктук менен тазаласаңыз боло берет. Кандай гана болбосун, болгону таза болуш шартталат. Мисалы, заара менен тазаласаңыз болбойт. Арак менен тазаласаңыз болбойт. Спирт менен арактын айырмасын билесиздерби? Спирт 80 градустан жогору, арак 60-40 гана градус болот. Экөөнүн айырмасы, Ушул нерселер менен болбойт. Вино менен тазаласаңыз болбойт. Негеден вино нажас. Пиво менен тазаласаңыз болбойт, нажас. Кымыз менен тазаласа болобу? Болот. Кымыз таза. Шоро менен тазаласа болобу? Шалап менен болот. Эми бул мындай фыкый деңгээлде гана айтып жатам, Бирок исраф деген нерсе бар. Исраф менен болбосо болбой калат. Мисалга бир адам эч кимге таппай жатса, сен аны менен кийим жууп отурсаң, ал дагы дурус эмес, туурабы? Бул жактан тийип келет. Ал эми өзүнү карай турган болсок, эми бир адам тынып тур ошондойчу. Бир адам шоро жасайт экен, анан шоро менен кийимди жууп тур. Таза болот, таза болот. Кийинкиси вал хуффу бидалки. Баягындай нажасатты өзүнө сиңирип албай турган нерсе болсо, ошол нерселердин үстүгө тийген нажасат катуу нажасаттардан болсо, түшүп туруп катып калат. Мындай сиңип же учуп кетпейт. Мисалы заарага окшоп же болбосо ошол виного окшоп түшкөндөн кийин мындай учуп кетпейт. Ошол ушундай өзүнө сиңирип албаган нерселерди тыруу менен кетирсе болот же сүртүү менен, Бул жакта мисалы дейт эмне, маасынын сүртүп койсоң таза болот. Дегенде маасы өзүнүн ичине жутуп албайт нажасаттычы. Жана кылыч жана ушуга окшогон нерселер баягындай өзүнө сиңирип албайт, жанадан мындай котур нерселери жок. Котур дегенден максат катуу нерсе, бирок анын мындай адыр-будурда кичинекей котур нерселери бар. Анын ичине сен сүртсөң, ошол котурлар нажасатка толуп калат, Ошол себептен ал нерсе таза болбой калат, аны жууш керек, баягы жерлерин кетириш керек. Ал эми жок, чылмакай мисалы телефондун бетине балаңыз кусуу берди. Сөзсүз түрдө жууш керек? Жок. Материал менен мындай эле ачып койсоңуз таза болуп калат. Мисалы китебиңиздин бетине бирөө келип дагы арак төгүп кетти. Аны эмне кылыш керек? Кургатып койсоңуз иншалла таза болот ал нерсе. Ал эми жерди кантип жуабыз? Жерди кантип тазалайбыз десе, мекен жерге эгер бир нажасат төгүлсө, ал мисалга кой баккандар, мал баккандар бар, ошолор короосунун жанында бардык жерде койлордун эмелердин нажасаттары болот. Заара кылып кеткен болот. Эми ошол каяка намаз үчүн тоонун башка чыгып намаз окуп келиш керек деп атабыз? Жок, андай эмес. Эмне экен ошол койлор, уйлар, ат деп эмне болсо дагы заара кылгандан кийин ошол заарасы кургап кала турган болсо, ошол кургап калып, мээли тиякта заара кылган жердин эмеси белгиси калып кетет, саргарып калат мисалгачы. Ошондой болуп калса деле, анда эмне экен, ал жер таза болуп кала берет. Ошонун үстүнөн намаз окуса болот, жай намаз мисалы алыпчы. Бирок ал жерге таям алса болбойт ошол жерде. Ал жерге намаз окуса болот, таямын алса болбойт ал жерде. Неге дегенде, таямын кылуу үчүн таза жер жынысынан болгон нерсе керек да. Таза топурак. Ал эми тиги үстүгө нажас түшүп калбадыбы? Ошол себептен. Эми кээде адамдардын денесинде же болбосо
Кийиминде кээ бир нажасаттар болот, ал нажасаттар кетирүү кыйын. Мисалга дайыма кетирип бул мисалга биз шаар жергесинде азыркы кезде эми бир аз айылдан алыстап же малдан бир аз алыстаганыбыз себептен бизде мындай нерселер аз эле да. Ал эми ал менен алектенген айылда жашаган келиндер бар, эжелер бар, карындаштар бар, байкелер бар. Ушулар мисалга тамга кирип чыкса сөзсүз түрдө бир тамчы заара тийиши мүмкүн, же болбосо кайсы бир жерге заара эмеси бир нажасат тийиши мүмкүн. Жана башка ушул сыяктуу кээ бир адамдар жашайт да ысык ал нерселер мененчи. Кээ бир эмес, даже көпчүлүк эми ошолор бир тамчы тийип калса деле ошол менен намаз окуса болбойт деп айтабызбы? Жок, андай эмес. Бизде нажасаттарды экиге бөлүп карайбыз. Оор нажасаттар анан жеңил нажасаттар деп. Эми неге мындай кылып бөлдүк десек, себеби оор нажасаттардан бир дирхамдын көлөмүнчө, бир дирхам деген ала канча? Мончо жер. 10 канча? 1 сантиметр эмес, бир 5 сантиметр айланасы, 5 сантиметр, 5 сантиметр, 5 сантиметр деген сыяктуу. Же 5 сантиметр да чыкпайбы? Билбейм, мен унутуп калдым кыскасы. Эмеси бар. Дирхам шаркый деп интернетке жазсаңыздар эле чыгат. Ошончо кечиримдүү оор нажасат. Ал эми жеңил нажасаттын дененин 1/4 бөлүгү же кийимдин 1/4 бөлүгү кечиримдүү. То есть кийимдин 1/4 бөлүгүн нажасат тийсе, ошол менен намаз окусаңыз боло берет. Эгерде оор нажасаттан кичинекей бир тамчы, эки тамчы тийди, баягындай зааралардан алдын же адамдын заараларына тийди, же жаш балаңызга же жаш кызыңыздыкы тийди. Эми ошол жерди сөзсүз түрдө башка кийим кийип анан окуш керекпи? Сиз тойдо жүрөсүз, же болбосо бир кызматта жүрөсүз, же кайынсиңдиңиз, абысындардын алдыңызда жүрөсүз. Ал жакта кийим алмаштырып келейин десе, жаман көрөт. Намаз окуйм деп исламды жаман көргөзүп дагы болбойт. Ушундай учурда не десе окусаңыз шариат уруксат берет. Жөндөн жөн окуса болбойт, макрух болот. Ал эми жагындай зарылчылык болуп калган учурларда мисалы уруксат берет ал нерселердечи. Эми ошону айтып жатат. وعفي عن قدر درهم من المغلظة. Оор нажасаттардан дирхамдын өлчөмүнчөлүк нажас нерсе адамдын денесинен жана адамдын кийиминен кечиримдүү болот дейт. Ал нерселер эмне десе, кан сыяктуу. Эти жээлинбегендердин заарасы сыяктуу. Жана дагы эмне баягы заңдар сыяктуу дейт, жаныбарлардын же адамдын кысасы ошол заң ушулардын баардыгы кечиримдүү болот. Качанга чейин дирхамдын өлчөмүнчөлүк, дирхам деген жаңы көрсөтүлгөн алакан жагы. Ал эми وعما دون ربع الثوب من المخففة كبول ما يؤكل لحمه дейт. Ал эми жеңил нажасаттардан дененин же болбосо мүчөнүн 1/4 бөлүгү кечиримдүү болот, кийимдин. 1/4 бөлүгү кечиримдүү болот. Эти жээлине турган жаныбарлардын заарасы сыяктуу. Эти жээлине турган жаныбарлардын заарасы жеңил нажасаттардан, ушул нажасаттардын ушунчасы кечиримдүү. Бул кечиримдүү деген эгерде сизде айла жок болуп калса, же ушуну ушуну кетирип окуйм десеңиз сизге кыйынчылык туудурса, ошондой учурларда ушунчасы кечиримдүү болот. Мындан ашчасы кечиримдүү эмес. Мисалы бир адамдын эмесиге жаш баланын заарасы дейт. Жаш баланын заарасы оор мугаллава нажасаттардан, оор нажасаттардан. Бир дирхамдан көп тийди. Ошол менен намаз окусаңыз болобу? Болбойт. Мисалы балаңыз сиздин артыңызга келип памперс менен жабышып алды. Болобу? Болбойт. Эмнеге дегенде эгерде памперсинде нажасат болсо, памперс жаңы кийген эмес, эскиси. Ошол менен сиздин алдыңызга келип отуруп алды. Бир мүмкүнчүлүк отурса, сиз аны көтөрүп турган сыяктуу болосуз да, намазыңыз дурус эмес болуп калат. Кайрадан окуш керек. Мисалы бир адам платочкасыга мурду канаган экен, платочкасы менен мурдун арчы анан кан платочкасы ошонун чөнтөгүнө салып коюптур, бүттөп туруп. Ошону менен билбестен намаз окуп. Намаз дурусбу? Дурус эмес. Кайрадан окуш керек болуп калат. Неге? Себеби ал нажас нерсе менен намаз окуп жатат. Ошондой эле жай намазыңызга жаш балаңыз кое берди же башка бир нерсе, же бирөө куса берди. Кусунду, жана жаш баланын каны же башка нерселер оор нерсе. Ошонун үстүнө намаз окуса болобу? Болот, намазыңыз дурус эмес. Кайрадан башка жерде окушуңуз керек болуп калат, намазыңыз дурус болбой калат. Ушуну менен токтотобуз. Суроолор болсо айтсаңыздар болот.